өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрен, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Арбаңыздар, біз буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө жылкы тууралуу, тактап айтканда кыргыз жылкысы тууралуу бир нече жолу сөз кылдык. Бүгүн да ошол кыргыз жылкысы тууралуу кеп кылганы турабыз. Ошол кыргыз жылкысын изилдеген айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосуновду студияга чакырып отурам. Анткени буга чейинки биздин көрсөтүүлөр негизинен кыргыз таануучулардын деңгээлинде айтылса, кыргыз жылкысы тууралуу бүгүн ошол илимдин тилинде, тегеле илимдин изилдөөсүндө кандай? Бүгүн ушул суроого жооп алганы отурам. Болот байке, сиз баягы кыргыз жылкысын иликтөөдө баягы илимдин докторлугун жактаган экенсиз. Анан дегеле кыргыз илиминде кыргыз жылкысы кандай? Бартольд бул илимпоз киши, бул деген мындай историограф да, тарыхты изилдейт, археологиялык негизинде издейт. Бартольд айткан экен да, адам баласы жылкыны мингенден кийин, анан темирди таап чыккандан баштап бул көчмөн калкка айланган депчи. Эң эле негизи жылкыны мингенде. Байыркы жылкы, мына азыр тарыхта да көп мындай маалыматтарда жүрөт. Жылкыны бул өзүнүн эволюциясы боюнча 70 миллион жыл болгон депчи. Жылкынын өзүнүн жаралганына. Өзүнүн жаралып, анан эволюциясын азыркы тапка чейин 70 миллион жыл болгон деп айтылат. Анан жылкы өзү дегенде байыркы эл болсо бул жылкыны баягы мергенчилик кылып, ошону эт катарында көрчү. Андан кийин болсо бул муну минип алса болот, үйрөтүп алса болот деген бир ойго келип, анан бул көчмөн калкы эң эле биринчи жылкыга минген ушул көчмөн калк болот да. Жалпы. Мунун бүт баары далили бар нерселер да. Себеби жанагы сиз айтып аткан нерседе, айтып аткан сөздө кыргыз тарыхы, кыргыздар көчмөн цивилизациянын алдыңкы адамдары болгон дегенде, мынакта мынтип Бартольд жазат, да? Академик Бартольд бул илимпоз киши, бул орусчасы мынтип жазып атат да. Киргизы принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии. Из народов, живущих в Средней Азии в настоящее время, нет, по-видимому, ни одного названия, которое так рано упоминалось в истории. Бұл Кыргыздын Центральный Азияда ең эле байыркы эл деп аталат да. Бул Симацян деле, бул отец истории Китая деле жазып атпайбы? 209 жыл биздин доорго чейин кыргыздар жөнүндө ошо тарыхка киргизилген экен да. Бул тарыхчылар көп эле ушул жөнүндө байыркы эл экенинде аныктамалары бар да. Экинчиси дагы бир жана биздин өзүбүздүн мекендешибиз Кубаныч Чороевдин китеби чыккан. Ошондо жазылып турат. Өзү маселе келтирип турат, ушакта Таганкин, бул жанагындай палеогенетик да, ошо киши айтып атат, аркайымда 10 көрүстөндүн ичинен 9-у бул деген жанагы R1A1, Z93 гаплогруппага кыргызга таандык көрүстөн деп жазылып турат да. Ал көрүстөн болсо жеке эле адам, анан ошо көмүлгөнү менен жылкынын сөөгү да ошонун жанында да. Бул мен жаңылбасам 5,5 миң жыл биздин доорго чейинки деп айтылып атат да. Демек буну айтканы менен ошол эле учурда, ошол эле убакытта кыргыздар уже жылкы минген да. Жылкыны колдонгон. Кыргыз качан жылкы асыраган, качан жылкыны мындай өзүнө көндүрүп ошону менен минген? Бул деген бул Геродот деле, греческий Геродот, тарыхчы Геродот деле жазып атпайбы? Скифтер дейт. Скифтер бул жылкынын этин, сүтүн кымыз кылып ичет деп айтып атат да. Анан биз айтып атабыз да, скиф ким дегенде, азыркы элдер ким жылкынын этин жейт,
сүтүн ичет, кымыз жасайт. Көчмөн калкы. ооба. Көчмөн калктын ичинен эң эле байыркы көчмөн эли ким дегенде кыргыз деп аталат да. ооба. Мына мисалы ошондо бир далилдер бар да биякта. Кыргыз качан жылкыны минген, кайсыл убакта далилдеген. Сөздүн башында айтып кеттиңиз. Кыргыздар мерегенчилик кылып жүрүп, анан муну тамак аш катары пайдаланган. Ооба. Бирок ошол кайсы мезгилдерге таандыгыла? Мына азыр ошондой бир маалыматтар бар да. Мисалы баягта Элбегович деп 91-жылы жазып атат. Бул да бир археологиялык эмеге такалып, археологиянын изилдөөлөрүнө такалып мынтип жазып атат. 2000 лет до Рождества Христова в степях Северо-Центральной Азии, в Сибири кыргызы уже выращивали лошадей дейт. Бул 2000 жыл биздин доорго чейин деген сөз да. Уже кыргыздар жылкы баккан дейт да. Демек 4000 жыл мурун айтып атат да, бүгүнкү доор менен кошкондо. Ооба, 4000 жылкыны айтып атат да. Анан биякта дагы этнограф Берштам да жазып атат, карап турсаңыз. За 2000 лет до нашей эры у кыргыза было хорошо развито скотоводство и коневодство дейт да. Бул 2000 жыл биздин доорго чейин кыргыздар мал чарбаны күтүп, мал чарбаны мындайча айтканда өнүктүрүшкөн да. Анын негизинде бул археологиялык изилдөөнүн негизинде жазып атат. Аны дагы ушундай эле илимпоздор Аристов, Радлов, Бартольд, Рыднин деген изилдөөчүлөр мындайча келгенде эме кылып атат да. Тактап ошону бышыктап атышат да, мен кошулуп. Биякта далил деген бир нерсе бар. Бартольд жазып атат да. Кыргыздар немыслим без лошади дейт да. Она была транспортом, военным оружием и пищей дейт да. Бул деген непрекращающие войны за угодья и иные богатства способствовали этому дейт да. Дайыма көчмөн калк болгондон кийин, мал өстүрүп, мал багып аткандан кийин малдын башы көбөйгөн сайын буга жайыт да көбөйүш керек болчу. Ооба. Анан дайыма согуштун үстүндө болгон кыргыздар. Жайыт талаштуу. Жоокерчилик заман. Жоокерчилик заманда мындайча келгенде мен өз жеке эле оюмда бул кыргызга көчмөн калк болгондон кийин бул деген жоокерчилик өзүнчө бир бизнес сыяктуу болгон окшойт деп калам да. Жылкы чаап алуу маселесинде. Жылкы чаап алып, мал чаап алып, кул чаап алып дегендейчи. Анан деген баягы жоокерчиликке же бияка бирөө жайып талашып атканда мал азайганда ошондой бир жоокерчилик кылган окшойт деп мен бир ошондой эле болгон деп ойлойм да менчи. Мына биякта дагы бир илимпоз жазып атат, Берштам деген. Кыргызская лошадь имеет очень древнее происхождение дейт. История ее формирования тесно связана с историей киргизского народа дейт. Предки которых жили на Енисее и Алтае 2000 лет до нашей эры дейт да. Ал дагы 2000 жылды. 2000 жылда аны тактап атат да. Биздики менен кошкондо 4000 жыл. 4000 жыл мындай бери дегенде. Биздин жанагы изилдөөчүбүз Кубан Чороевдин негизинде бул мындай 5000 жылдын ары карай барып атат да. Биздин заманга чейин. Ошондо биздин жанагы бул 2000 жылды кошкондо, бул 2000 жылды кошкондо 7000 эме 5000 анан 7000 болуп атат 2000 жылды кошкондо. Ошондой эме кылып атат. Андан тышкары бул мына айтып атпайбы, бир Нестеренко деген илимпоз киши бар. Жана көчмөн калк боюнча анан жанагындай генезис деп коет. Мал чарбанын мындайча айтканда тарыхы да. Ошо жөнүндө жазып атат, мынтип жазып атат да. Кыргыз жылкысы, кыргыз эли байыртан бери эле жылкыны жанагы ритуальный животное деп коет. Ошо катарында колдонгон дейт. Эң эле биринчи ритуальный малдын эң эле биринчи иерархиясы боюнча эң эле алдыда турган бул жылкы болгон экен.
баатырларды койгондо, баатырлардын көрүстөндөрдү казганда, кыргызга таандык көрүстөндөрдү казганда жеке эле өзү ошо жаткан кишинин сөөгү эмес, ошонун жанында жылкынын да сөөгү табылган да. Анан Бул жалаң эле кыргыздарга тааныкпы же Нестеренко бул деген кыргыз дөрүндө жазып атат да. Кыргыз эме жөнүндө. Анан ушул дагы бир нерсени айта турган нерсе, бул деген мына бул Мухаммед Хайдар деп жазган экен да. Кыргыздарды бул деген дикие львы Моголистана деп жазган экен да. Мына орысчасы мындай жазып турат да. Конница кочевников отличалась своей стремительностью, легкостью, меткостью из лука всадников, скачущих в галоп на лошади дейт да. Мындайча айтканда, кыргыз жылкысыз мындай элестеткенге болбойт да. Кыргыздарга жылкы кой, башка малга караганда жылкы кыргызды баккан, кыргызды өнүктүргөн, кыргызды ушул тапка чейин алып келген бул кыргыз жылкысы. Демек кыргыздын тарыхынан жылкыны үзүп алуу, өзүнчө алып кароо мүмкүн эмес. Болбойт. Себеби деген биздин жана кийген калпагыбыз, айтып аткан Манас эпосубуз, боз үйүбүз, ушулар менен эле тең бул жылкы турат да, кыргыз жылкысы. Жеке эле бул андан ары карай дагы кыргыз жылкынын өзгөчөлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок деген ушунун өзүнүн орду бар да кыргыз жылкынын. Мисалы Туркмения, Алабайга мындай айтканда эстелик коюп атат да. Мындай Кытай болсо өзү жана жанагы кичинекей күчүгүнө жанагы эстелик коюп атат. Кыргыз эң эле биринчи кыргыз жылкыга ушака эстелик коюшубуз керек да. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Байыркы доордо. Азыркы доордо мисалы кимдин вооружениясы, кимдин куралы күчтүү болсо, ошол күчтүү калп болуп атат да. А байыркы доордо кыргыз жылкы мингенде Уралдан баштап Монголияга чейин ушуну жана великое кыргызское самодержавие деп мындай элди чогултуп ушундай бир өзүнө өлкө кылган бул жылкы менен болгон. Жылкы болбосо жөө качан бүтүрмөк эле ушунча эл, канчан согуш бүтмөк эле. Жылкы бул курал. Адам мингенде деле бул курал, бул деген жанагындай жол жүргөнгө эң эле мыктысы. Мен бир жерден бир маалымат уктум эле. Ушу кыргыздар ат жалына казан асат деген сөз эмне дегенде, бул деген кыргыз баласы эч качан мындай жоокерликке чыкканда, жоого чыкканда эч качан түшүп тамак ичпес экен да. Гүл азык бар. Сөзсүз түрүндө ар бир жоокердин 3 аты болгон экен. Согуштук жүрүштөргө чыкканда. Мисалы ушактан 100 километр тияка чыгып кетиш үчүн бир ат чыдабайт. Ошон үчүн 2-3 ат минген экен. Бирөөнүндө азык түлүгү бар, бирөөнүндө кийими бар, бирөөнүндө өзү минет, анан кетип баратып эле мындайча мындай териден жасалган табак бар. Кетип баратып эле суудан илип эле жана гүл азыктан салып, чалып эле, ичип эле, ошол ат башына казан асат деген ошол сөз экен да. Анан ошо менен эле жоокерчиликке чыгып кеткен. Мындайча айтканда 100-200 километрде бир түндө чыгып кетишкен да. Жоокерчилик деген ушул да. Бай күтпөгөн жерден чыгып кетишти экен кыргыздар. Ошону ат ушунча жылкы ушуга эме бергенде, жол бергенде ушул жылкы менен болгон да. Анан ушул жылкыны да жанагындай гүл азык кылганда жылкыны союп, анан жанагындай гүл азык кылып, анан чегирткеге кошушчу экен. Бир жылкынын эти бир эле куржун болот экен да, эки жакта куржуну болот. Кийинки муну үчүн бир айтып койбойсузбу? Гүл азык кандай жасалат өзү?
гүлязыктын технологиясы көп эле жерде жазылат экен, бирок көбүнчөсү бул деген мындай кургатылган, сүрсүлгөн этти мындай майдалап, кичинекей эле, мисалы бир койдун эти бир кичинекей башты кабат чөлө эт болуп калат, азык болуп калат да. Бирок энергетический баалуулугу аябай күчтүү болот экен да. Калориялар жагынан да. Мисалы буга чейинки биз билген маалыматтарда жылкынын эти майда тууралып, ал туз менен бышырылып, тузга коюлуп, анан ал көлөкө жерде анан кургайт. Анан кургаганда, эми жука тилинген жылкынын эти кургагандан кийин анан аны жаргылчакка тартып майдалайт. Анан ошо ага талкан кошулат. Анан ошону менен ал сакталат да, туурабы? Биз албетте гүл азык тууралуу дагы биз кийинки көрсөтүүлөрдө кенен токтолобуз. Бүгүн мындай бир жалпы түшүнүк берип коелу дедик. Мына мисалы 1875 Бахметьев менен Вилкинс жазат экен да. Мынтип жазат. Булар тарыхчы этнографтар да. Мына мынтип Дитерикс деп мынтип жазат экен да. Кыргыз популяция, мындай орусчасы мындай да. Кыргызскую популяцию лошадей чисто горной лошадью можно считать как по общему характеру, так и по историческому прошлому дейт да. Жылкынын бүт баары негизги 3кө бөлүнөт да. Бул деген баягындай токой жылкысы, анан тала жылкысы степной деп коет, анан тоолу. Бул кыргыз жылкы тоолу жылкы. Негизи кыргыздарды мындай окуп келгенде кыргыз көчмөн калк, бирок тоо арасында көчмөн калк да. Тала арасында мисалы степной кочевник деп айтып атат да казактар, Биз тоолу көчмөн калкпыз да. Мына себеби мына буякта дагы Бартольд анан Берштамда кошуп атат да буяка. Древние кыргызы расселялись ближе к горным хребтам, которые явились великой киргизской стеной, защищая от врагов дейт да. Кыргыздар илгерки байыркы эле кыргыздар бул тоого жакын жашаган эле экен да. Ошо себептен биздин жылкыбыз да тоолу жылкы. Тоолу жылкы болгондон кийин бул жылкынын өзгөчөлүгү бар да. Мындайча айтканда горный тип депчи. Тоого ылайыкташкан. Ылайыкташтырылган. Себеби башка жылы мисалы талаанын жылкысы же болбосо азыркы культурный жылкылар, современный азыркылар, же болбосо токой жылкылары тоого жүрө албайт да. Анан тоолу жылкы болсо бул универсал жылкы. Бул ылдыйда жүрө алат, үстүндө да жүрө алат да. Анан мына баякта дагы бир кошо турган нерсе, Бартольд жазат, основной средой обитания енисейских, тяньшанских кыргызов были и остаются горные массивы, дейт. А тотемом древних предков был снежный барс, который обитал на вершинах гор, дейт. Мындайча айтканда, баягы кыргыз тоолу көчмөн калк. Жылкысы да тоолу. Анан ошон үчүн өзүндө мындайча айтканда өзгөчөлүгү бар да. Анан дагы бир мындай мунун бүт баарын эмнеге биз айтып атабыз? Биз ооз-эки же биз оюбуздан чыгарган нерсе эмес да. Мурунку жана тасмаларда да Дастанбек аксакалда абдан жакшы мамлекет жана коомдук иш. Киши аксакал киши абдан жакшы маалыматтарды берди жылкы боюнча. Жанагы андай санжырадан да, анан жанагындай илимий такталган нерселерге да такалып абдан жакшы нерселерди айттым. Ошол айтты киши, анан ошол кишинин да кошумча бул нерселерди бул кошуп атам да, бул источниктердичи, маалыматтарды. Мисалы 1859 Симонов менен Мердер жазган экен да. Бул изилдөөчү кишилер, бул Россиянын изилдөөчү кишилери мынтип жазып атат да. По виду, дейт, по виду кыргызская лошадь некрасива, дейт, но отличается крепкостью, легкостью и быстротой бега, дейт. В особенности же своей
необыкновенной выносливости. Она может остаться без корма несколько суток и легко пробегает без отдыха 170-100 верст. При средней скорости 80, 10, 12, 15 верст в час. Да? Переносит всякий климат одинаково пригодно как в верховой езде, так и легкой упряжной езде. Да? Анан ушулар эле жазып атат. Бул деген чыдамкайлыгы жөнүндө жазып атат кыргыз жылкы боюнча. Мындай өң түзүшү анчалык деле сулуу эмес, бирок ушунчалык чыдамкай жылкы деп аталат да. Анан ушулар эле айтып атат. Бул деген богатый материал для будущего русского коневодства дейт да. Мындайча айтканда, бул керектүү материалдар, буларды колдонуш керек дегенде дагы биздин жанагы маршал Будённыйдын бир сөзү бар экен кыргыз жылкы боюнчачы. Кыргыз жылкы боюнча эми бияктан таппай калдым, бирок мындай да. Мынтип жазган экен да, кыргыз жылкы ушунчалык баалуу. Орусчасы мындай: настолько она ценна, дейт, что ее надо сохранять и культивировать эту породу, дейт. Алар өздөрүнө пайдаланышкан турбайбы? Себеби деген булар мына ушул эле доктор Симонов менен Моердер жазып атат да. Главная администрация государственных конезаводов использует все средства своей власти для консолидации и улучшения породы кыргызской лошади, которая сможет стать в будущем богатым сырьем для коневодства не только в России, но и в Европе, деп жазып атат да. Бул Россия эмес? Бул ипологдор. Бул мындайча айтканда ипологден бул жылкыны изилдөөчү кишилер да. Кыргыз жылкысын орусиялыктар эле эмес, европалыктар дагы негиз катары карманып, аны жанагы уруктандырууда, аны жанагы жаңы жылкы породаларын чыгарууда, асылдаштырууда кыргыз жылкысын пайдаланган деген сөздү айтсак болот да. Себеби мындай да, бул Врангелдин жазганы бар да. Врангель өзү, Врангель ким? Генерал Врангель деген бар, бул жылкыны, ушу жылкыны изилдөөчү, орус изилдөөчү да. Бул мынтип жазганда, кыргыз жылкы ушунчалык байыркы жылкы депчи. Анан салыштырмалуу айткан экен да, араб жылкысын биз айтып атпайбызбы, эң байыркы жылкы депчи. Врангель мынтип атат, араб жылкысы дейт. Мында орусчасы мынтип жазат экен да. Араб жылкысы появилась от 5 любимых кобыл пророка Мухаммеда депчи. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5 жакшы көргөн бээсинен чыккан жылкылар деп жазып атат да. Бул 6-чы кылымдын тегерегиндеги жылкы да. Кыргыз жылкы бул байыркы Кубанчороевдун жана изилдөөсүнүн археологиялык казууларга таган эме жана палеогенетиканын негизинде биздин заманга чейин 5 кылым, азыркы 2 кылымды кошконду. Ошентип биз деген жанагындай далилдесек болот да. Демек араб жылкысы кечеги 6-чы кылымда пайда болгон деп. Көп илим изилдөөчүлөр, археологиялык изилдөөчүлөр мынтип айтат да, кыргыз жылкы, кыргыздардын предки кыргыздав деп ата тектери жылкыны үйрөткө мындай эң биринчилерден болгон деп аталат да. Негизи жылкы качан пайда болду дегенде көп мындай талкуулар көп да. Бирөөлөр айтат бул Пржевальский жылкысынан, бирөө тарпан, үчүнчүсү дагы бир жоголуп кеткен жылкынын жапай түрү жылкыдан деп аталат да. Бирок илимий изилдөөнүн негизинде биз азыр ушу тапта колдонуп аткан жылкынын тукумдары бул тарпан жылкыдан тараган да. Себеби жана сөөгүнөн да, анан генетикасынан да изилдегенде 64 пар хромосом бар тарпандачы. Тарпан болсо өткөн кылымда жок болуп кеткен жапай жылкы да. Пржевальский болсо бул 66 пар хромосому бар да. Анан ошон үчүн
баягы ипологдор деп атпайбы, жанагы жылкынын тарыхын изилдөөчү киши, илимпоздор, бул көбүнчөсү ушу тарпандан тараган жылкы деп аталат да. Себеби бир изилдөөчү Ковалевская деген бар, ошол мынтип жазат да. Кыргыздар жапай жылкы болгондон кийин, жапай түрүү жылкы болгондон кийин өткөн кылымда кыргыздар мындай үйүр менен жана табун менен үйүрү менен анан тарпан жылкысы, жапай жылкысы өтө күчтүү болуп, ошолорду тартып алган да. Анан мынтип жазат да Ковалевская. Өзүнүн жумушунда мынтип жазат. Киргизы собирались группами по 20 человек и на 2 конях каждый ловили их, привязывали к своим лошадям, отпуская на несколько месяцев вместе, дейт, после чего объезжали, дейт, тарпандарды. Бул деген мындайча айтканда кыргыздар чогулуп алып жапай жылкыны кармап, байкап атат да бышыктыгын, ушунчалык күчтүүлүгүн, жана тартып алып атса үйүрлөрдү. Анан ушу тоолуу андай шарттарга көнгөн жылкы болгондон кийин анан муну үйрөтүп алабыз деп баягындай кармап анан жанагы бээлерге чогуу байлап анан баккан экен да, анан үйрөтүп алган экен да. Анан ошон үчүн бул кыргыз жылкы бул тарпандын каны бар деп аталсак болот да. Себеби ушунчалык бышыгын айта турган болсок, өзгөчөлүгү, биз көп маалымат бар да кыргыз жылкы боюнча. Бир жерде мен ушунун эмесин айта албайм. Баягы орустардын Россиянын жанагы экспансиясы болгон да, мындайча айтканда, кыргыздарга. Ооба. Ал ошол учурда бир орустун бир офицери туткунга түшкөн экен. Анан туткундан качканда бир кечеги кылымды айтып атасыз да. Мына кыргыздардагы Орусия кошула элек убакыт болгондо 1830-40 жыл болсо керек эле. 50-жылгы. Мен ушул маалыматты жөнүнө эле мындай эле айтып кетейин ошол. Анан ошол офицер болсо баягы туткундан качканда кыргыз айгырды мине качкан экен. Анан баягы жанын сакташ үчүн туткунда ошондо кыргыздарда болуп атат. Анан баягы жылкы айгырды минип качкан экен, анан баягы жанталашып жанын сактап калыш үчүн ал баягы жылкыны сабай берген экен. Кылычы да болгон окшойт да, кыязаны чапканда мындай тилей эле чапкан экен ал айгыр. Анан өлдү дегенде анан жөө качкан экен да. Кыргыздар орустарга кошулуп, анан ошол эле офицер губернатордун жардамчысы болуп келип, анан ошол айгырды көрөт, табат экен да. Баягы өлбөптүр да. Баягы чапкан жеринен жанагы ак түк өсүп калган экен да. Анан ошондо ошол киши аябай баалаптыр да. Мен өлдү деп ойлогом дейт да, бүттү күйүп өлгөн бул жылкы деп. Анан өзү жан бул айгыр мени сактап калган деп ошо айгырды алып калган. Кайсы бир маалыматта муну ошо окуп аябай таң калгам да. Анан ушул кыргыз жылкы кайсыл доордо, кайсыл убакта дегенде бул деген байыркы жылкы деп аталганда болот да. Мисалы Минусинский котловина, Ананевский культура деп коет, археологиялык культура. Ошолордун бүт барында жазылып турат, сөөгү менен, жылкынын сөөгү менен коюлган депчи. Мисалы кыргыздар бирок ошондо ошондой ишенимдер болгон да. Аркы дүйнөгө барганда аты жок калат, атын ошо минип барат дегендей болгон да. Минип жүрсүн тиги дүйнөдө деген. Анан кыргыз жылкынын бышыктыгы жөнүндө да көп маалыматтар бар да. Мисалы 1840-жылы выставка болгон экен Парижде. Ошондо кыргыз жылкыны киргизец деп жазып сүрөттөрү бар экен да. Ал бул жумушта бар менде, мен көрсөтсөм болот. Мына буякта да бир Эверсман деген бир изилдөөчү жазып атат да. Башка жылкыларга салыштырмалуу дейт. Киргизские всех крепче дейт. Но зато очень дикий дейт да. И только с трудом можно, и иногда вовсе не удается приручить их к упряжи дейт да. Ушунчалык жапай, ушунчалык бышык жылкы деп айтылып атат да. Мисалы бул салыштырмалуу башкыр жана башка жылкыга салыштырмалуу деп атат да. Башкалардын жылкыларына салыштырмалуу. Бул бизге мындай үйрөткөнгө кыйын турат бул жылкыны дейт да, өтө жапай турат дейт да.
Анан Врангелде, Миллер менен Врангелде 1770. Булар кимдер? Илимпоздорбу? Бул изилдөөчүлөр, жылкыны жакшы көргөн, жылкыны изилдөөчү кишилер да булар. Мисалы Миллер менен Врангель жазып атат да. Что Улутту кайсы? бул Врангель бул орустун эмеси, Миллер бул немецкий изилдөөчү деп билишим боюнча ошондой да, бирок ушу кыргыз жылкы боюнча весьма благоприятно в смысле выносливости и удивительной прочности дейт да, и универсальности в использовании дейт да. Ана ушунчалык бышык, муну колдонуп, бул жылкынын сапаттарын колдонуш керек деп атат да. Мисалы ушул эле Симонов менен Мердер 1884-жылы жазып атат да. Булар да изилдөөчүлөр. Булар да изилдөөчүлөр. Мунун бүт бары айтылып аткан нерселердин бул изилдөөчү бир нерселерге такалып жазган адамдар да, өзүнүн практика жүзүндө. Жөн эле эмес, таяныш булагы бар. Ооба, таянышкан, же болбосо практика жашоосунда ушундай кезиккен, же болбосо бир археологиялык бир изилдөөнүн негизинде жазган да буларды. Мисалы Жөн эле сөз эмес. Жөн эле сөз эмес. Мына маякта Симонов менен Мердер атат. Что орусчасы мындай да, значительное число кыргызских лошадей приобретается оренбургскими, уральскими казаками для ремонтирования и регулярной кавалерии. Баягы казактар, кавалерияларды жылкынын ушул кыргыз жылкыларды колдонгон да. Бышыкчылык казактар дейсизби? Ошолорду колдонуп, жанагы үйүргө кошуп, ошолордун тукумдарын алган да. Көрсө биздин кыргыз жылкылары казактарда да бар экен да, асыл көтөрүү боюнча колдонулган экен да. Ооба, анан биздин кыргыз жылкы айтып атпайбызбы биз? Көп кишилер, көп адамдар бул монгол жылкысы да, монгол жылкысына киргизишет да. Илими бар немелерде, илими жок немелерде бул кыргыз жылкы монгол жылкысы деп аталат да. Мен буга абдан каршымын да. Деп айтып карап атышат кейде. Көп эле телевизордо жана ютубтарда көрөбүз жылкы жөнүндө, анан кыргыз интернет маалыматтарында. Интернет булактарына караганда жанагындай монгол жылкысына кошулат. Эч кандай себеп жок буга. Кыргыз жылкы эч качан эч кандай монгол жылкысына тиешеси жок да. Бул себеби бул өзгөчө биз Монголияда эмес, а бул тиги Урал, Енисей жакта ошактан үйрөтүлгөн жылкы деп ойлойм да. Анан деген монголдордуку? Жок, кыргыздар. Монголдордуку бул азиатский, анан булардын өң түзүшүнөн да такыр башка жылкылар булар. Монголдордуку. Алар кичинерээк болот. Бул деген тала жылкысы, биз тоо жылкысы болот да. Ооба, таза жылкы табылбайт. Монголдун канында да кыргыз жылкы болушу ыктымал, кыргыз жылкынын ичинде да монгол жылкынын каны бар болушу ыктымал да. Себеби биздин көчмөн калкта дайыма ушинтип мындай аралашып жүргөнбүз, катташып жүргөнбүз. Мисалы өзү монголдор 1 миллионго жетпеген калк болгондо. Ошол учурда 13-14 кылымдарда. Монгольский нашествие деп атпайбы? 1 миллион калк, анан кантип 1,5 миллиондук аскери болот. Анын көп болсо бир 200-300, белким 500 миң аскери болгондор. Калгандары кайсы калк? Көчмөн калк болгон. Ошонун ичинен кыргыздар болгон. Мына Бештамдын деле жазысы бар да. Бартольд Бештамдын деле жазып атат. Кыргыздар эч качан монголдорго баш ийген эмес деп атат. Мен өзүм окуганым боюнча 10-кылымга чейин кыргыздар монголдорду басып отурган. Монголдун тарыхчысы Баабар жазып атат да. Благодаря кыргызскому появилось монгольское государство деп жазып атат. Мына, демек, ал жерде кыргыз жылкысынын орду көрүнүп атпайбы? Ооба. Кыргыз жылкысынын кулагы чыгып атпайбы ал жерде? Кыргыз жылкынын жанагындай таасири бар монголдун демек, турушуна. Чыңгыз хандын жүрүштөрүндө кыргыз жылкысынын орду өтө эбегейсиз десек болот экен да. Ооба. Анын мындайча айтканда карап турсаңыз, ушул эле тиги Бештам менен Бартольд жазып атат. Илгертен бери эле тиги кыргыздар Енисейде турган кезде, жанагы великий кыргызский самодержавие деп коет атпайбы 8-кылымда. Ага чейинки кыргыздар тургандачы мындай бир мыйзам болгон экен.
эки адамга өлүм деген экен да. Биринчи адам бул деген багы айтып анан ошону жасабаган адамга өлүм. Аткарбай койгон. Аткарбай койгонго өлүм. Экинчиси согушка кирип артка качканга өлүм деген экен да. Бул адамды кайра качкан кишини укум тукуму менен кырылчу экен да. Ооба, кыргыздын жашоосунда биз буга чейинки кыргыз жашоосунун эрежелерин сөз кылып келдик да көрсөтүүлөрүбүздө. Ошондо айтылды. Эгерде жонунан артынан бир жаракат алып өлсө, ал ардактуу өлүмгө ээ болгон эмес. Анын укум тукуму жер караган. Ооба. Эгерде ал баатырларча салгылашып төшүнөн же болбосо бул астыңкы денесинен жарата алып каза болсо, анда анын үй бүлөсү ардакталып, анын аты алыска укумдан тукумга уланып турчу деп. Ооба. Анан ошон үчүн жанагындай бул ушул эрежелердин бүт баарын Чыңгыз хандын жанагы аскерине жанагындай мыйзам катарында болгон да. Себеби деген артка качкан кишинин укум тукуму менен кырылчу, малын бөлүп алышчу экен. Мына баягы мен түшүнүгүм боюнча ушундай экен да. Себеби деген ошон үчүн кыргызда алдыга бар экен, артка жок экен да. Ооба. Демек кыргыздардын ошол согуштук эрежелерин Чыңгыз хан пайдаланган деген айткыңыз келип атат да. Ооба. Ал Чыңгыз хан биз ага чейин Чыңгыз Монголияны басып турган кыргыздар болгон. Кыргыз жылкылары жөнүндө тарыхта көп бар да. Бул өзүнчө бир китеп жазса болот да, тарых боюнча. Генезис деп жанагындай кыргыз жылкынын тарыхы деп өзүнчө бир китеп чыгарса болот да бул. Себеби маалымат абдан көп. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Дегеле кыргыздар, кыргыз жылкысына кандай маани берип атабыз? Дагы эмне кылышыбыз керек эле, эмне кылбай атабыз? Бул кыргыз жылкыга мындайча айтканда салкын мамиле кылып атабыз да. Абдан. Себеби деген бул менчик. Мисал бизде Кыргызстан боюнча 98% менчик да. Ушу менчик деген чоң күч экен да, аябай. Өзүм деген өгүз деген сөз экен да. Өгүздө күчүм бар. Союз убагында кыргыз жылкыларды ушунчалык басынткан, жаңы тукум чыгарабыз, новокиргизский жылкы чыгарабыз, анан мындай эле тяжело озап келебиз, ырсагап келебиз деп эле ушуну баса берген. Анда да басып бүткөн эмес. Азыр болсо, жеке фермерлер болсо, менчи өзүм дегенде тоонун учуна чейин тяжеловоздорду апарып, кыргыз жылкыларды үйүр кылып атат да. Бул өтө коркунучтуу нерсе, себеби кыргыздын тукумун бөлүп атат да. Салкын мамиле. Кыргыз жылкысынын асылдуулугун бузуп атат да, Ооба, тукумун бузуп атат. Асылдуулугун бузуп атат. Кийин ушу кыргыз жылкыны таппай да калабыз да. Издеп таппай калабыз. Демек, бул жерде мамлекеттик атайын кыргыз жылкысын коргой турган программа керек го дейм, мамлекет киришиш керек го дейм. Программа, мыйзам керек. Анан мындай популяризация деп коет. Биз сөз түрүндө кыргыз жылкы жөнүндө көп мындай тасмаларды көрсөтүшүбүз керек. Биздин жаш балдарыбыз билиши керек. Жанагындай мал багып аткан кишилердин жылкы, бул кыргыз жылкы эмне экенин билиш керек. Түшүнүгү бар болуш керек. Эмне үчүн? Мен мындан ары карай дагы өзгөчөлүгүн айтып берем. Кыргыз жылкынын күнү болуш керек. Эмне үчүн биз Ахалтекин, түркмендердин Ахалтекиндерин мындайча эстелигин коюп атышат да. Ошо түркмендерди сактап калган Ахалтекин жылкысы. Кыргызды сактаган биздин кыргыз жылкы. Эмне үчүн бүгүн эстелигибиз жок? Бул эми ошо салкын мамилебиз да. Мына биз жогоруда маегибизде бир топ маселелерди көтөрдүк, бирок биз маегибиздин соңуна чыкпай калдык. Кийинки көрсөтүүбүздө улантсак, ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Саламатта болуңуздар. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил.
жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.